Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда ТТТ көрсөтүүсү. Бүгүнкү менин коногум Жогорку Кеңештин 5-чакырылыштын экс-депутаты Улукбек Кочкоров. Саламатсызбы? Улукбек мырза, бүгүнкү күндө сиз өз алдынча партия түздүңүз. Буга эмне себеп болду? Өзүңүздөр жакшы билгендей, азыр биздин конституция боюнча бийликтин негиздөө партиялык негизде болуп калды, партийный система болуп калды. Ошондон улам мына парламентте жүрүп, мен ушул парламентке келгенге мындай себепкер болгон, же болбосо ушул Ата журт партиясында келген партиям кичине мындай ушу 5 жылдын ичинде мындай кичине бир кыйынчылыктарга туш келип, анын ичинден көп партиялаштарыбыз баягы өз ара пикир келишпестен мындай өз жолу менен кеткенден улам кийинки шайлоолорго ушу жаштардан бир жакшы команда түзсөк деп ушул максатта гана партия түзүп аттанганбыз. Ушул бийликке келип бир жаш мекенчил жигиттерден ушул мамлекетибизге кызмат кылсак деген максатта гана түзгөн болчубуз. Партиянын саясатчылардын көптүгү бизге окшогон кичинекей мамлекеттерге пайдасынан зыяны көп экен. Убакыт көрсөтүп койду. Америкада негизинде эки партиянын ортосунда талаш болот. Сиздин буга оюңузду билгим келет. Эң туура коюлган маселе, мына биз 2010-жылы жаңы башкаруу системасыны тандап алып, ушул партиялар аркылуу бийликти негиздөө принцибин киргизгенбиз. Бирок мына 8 жыл өтүп, тагдана билинди. Кыргызстан үчүн партиялык система мындай жакшы өнүгүүгө шарт бербейт экен дегенди айтсам болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына өз алдынча партияда түзүп, ушу мамлекеттик башкаруу системасында да мына парламентте отуруп, анан улам ушул мамлекетте болуп аткан иштерди көрүп, албетте мен бүгүн ушундай бир бүтүмгө келдим. Кыргызстан үчүн бул система туура эмес экен. Кыргызстанды бөлүп жарып жана мындай өнүгүүгө жакшы бир шарттарды түзбөй турган система экен дегенге мен көзүм жетти бүгүнкү күндө. Кыргызстанда эл топ-топко бөлүнүп, ынтымагы жок болуп, аңдышкандар, өч алгандар болуп, өнүгүү жок. Элди, саясатчыларды бириктирип, чынчыл профессионалдуу күчтөрлөрдү бириктирип, Бакиев, Акаев, Атамбаевдин кадрлары дебестен бириктирсе болобу? Чогулса болот. Албетте чогулса болот, бирок мен негизинен мынтип айткым келет да, жалпы эл Акаевчил, же Бакиевчил, же Атамбаевчил деп бөлүнгөн жери жок. Болгону бир уч саясатчы, бир уч ушул дайыма мамлекеттик башында жүргөн үй бүлөлөр же болбосо инсандар бар, ошолор гана улам бөлүнүп баягы бийликте болбогондон улам бөлүнүп ушу бири-биринен атаңдашып же тирешүү болуп келет да. Бизде көпчүлүк учурда мына саясатта келгенде жалпы элдин кызыкчылыгы деп биз телевизде айтканыбыз менен, бирок чын-чынына келгенде ошол кайсы бир кландардын өзүнүн баягы бийликке болгон же болбосо ошол ресурстарга жетүү мүмкүнчүлүгүнү реализация кылуу эле болуп калып атат да. Ошол эле мамлекеттик ресурстарды бөлүштүрүүдө, ошол эле тендерлерди алууда жана башка финансылык агымдарды контролдоого жана ар кандай процесстерди контролдоого болгон умтулуу гана болуп калып атат да. Ошондон улам биригүү жок. Ар бири келип мындай өзүнүн жеке амбициясыны ишке ашыруу максатында гана болуп атат дагы. Ошондон улам туруктуулук да жок болуп атат. Бүгүн ыңгай, ким менен ыңгай болсо ошону менен келип бир жумушка туруп өзүнүн жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу максатында жүрүп атышат. Жумуштан четтеп калганда эле кайра оппозиция болуп, кайра сындап чыгабыз. 2010-жылдан сиз саясий карьераңыз башталды десем жаңылышпаймын. Атамбаевдин башкаруу мезгили эмнеси менен эсиңизде калды? Баары салыштырмалуу билинет дегендей, Бакиев кетип, укмуш өзгөрүү болуп кетпеди. Экономика өстүбү, чек аралар маселелер чечилдиби, демократия, эркиндик өркүндөдүбү, коррупция жок болуп калдыбы? Ушулар боюнча факт менен оң терс жактарын айтып берсеңиз.
мен бул суроого мындай өз көз карашым бар. Муну мен угуп же бир жерден окуп билбестен мен ушул процесстердин арасында өзүм жүрдүм. Мына 2010-жылдан деп калдыңыз. 2010-жылда менин саясий карьерам башталды десем болот. Буга чейин мен 95-жылдан бери мамлекеттик кызматтарда жүрөм. Ар кандай кызматтарда, ар кандай министрликтерде иштедим. Ушул процесстердин ичинде жүрдүм да. Албетте мен бүгүнкү күндө ошол Акаевдин доорундагы болгон иштерди, Бакиевдин, Атамбаевдин учурунда дагы кандай болду, кайсы жагына өзгөрүлдү, эмне мүчүлүштүктөр, эмне жетишкендик баарына мен мындай өз жоон терим менен жана өз көзүм менен көрүп жүргөн адам катары айта алам да. Албетте биринчи, экинчи президент доорунда түзүлгөн коррупциялык схемалар тилекке каршы мына Атамбаевдин келиши менен 2 революция өткөзсөк дагы алар четтеп элдин жашоосунан айрылган жок да. Кайрадан күчөп дагы бир эң жаман көрүнүш бул 2010-жылдан бери мамлекетте айрыкча мына бийликте отурган адамдарда бийликтин жоопкерчилиги жок болуп калды десем болот. Бүгүнкү күнү тилекке каршы эч ким эчтемеге жооп бербеген система түзүлүп калды. Парламентте эчтемеге жооп бербейт. Парламент түзүп аткан өкмөт да эчтемеге жооп бербейт. Президент да эчтемеге жооп бербеген ушундай системага келип калдык. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда башаламан. Ким эмне кылам десе кылып, жоопкерчилигин тартпай жүргөн система. Мурда биз мына үй бүлөлүк башкаруу дей турган болсок, азыр бүгүнкү күндө партиялык башкарууга келип, бир партиянын бийликти узурпациялап, толугу менен ошолордун монополиясы жүрүп атат десем болот. Жана алардын эң өкүнүчтүүсү эч кандай ушул үчүн жоопкерчилигин тартпагандыгында болуп атат да. Формалдуу түрдө да бүгүнкү күндө биздин парламент бир партиянын көпчүлүгүндө түзүлгөн партия эмес, коалициялыктан, ошондон улам коалиция деп шылтап, коалицияны улам өзгөртүшүп, кээ бир учурда курамын өзгөртүп, ошо коалицияны, а кээ бир учурда ошол эле коалицияда турган партиялар кайрадан ошол эле коалицияны түзүп алып, атын өзгөртүп алып, бирок эчтемеге жоопкерчиликти тартпай келе жатат да. Бул дагы болсо биздин мынагы бүгүнкү системанын 2010-жылдагы киргизген системабыздын мүчүлүштүктөрү десем болот. Албетте бул өтө коркунучтуу. Кыргызстан мамлекет катары, Кыргызстандын келечеги, кыргыз элинин келечеги үчүн өтө коркунучтуу иш процесстери болуп атат десем болот. Бүгүнкү күндө мына тышкы карызды дагы бирөө эртең эмне болот? Кыргызстандын коопсуздугу, эгемендүүлүгү эмне болот деген маселеге бүгүн эч ким мындай өз алдында суроо койгон адамдар жок десем болот да. Сиз 2009-2010 жылдары мамлекеттик салык комитетинде башчысы болуп тургансыз. Ал кез менен бүгүнкү күндүн абалы кандай деп ойлойсуз? Биз ошол маалда иштеп атканда мен бүгүнкү күндө мындай кандай десем бир мактануу менен да айта алам. Текшерүүлөрдүн саныны 4 эсе 5 эсеге чейин кыскартканбыз. Маселен, бир жылда 10 000 ишкана текшерилип жүргөн болсо, биз 2 000 гана ишкананы текшерип, ушул жөн эле барып алып эле ошо ишкерлерге ыңгайсыздыктарды туудуруп, жана ошолордон ар кандай коррупциялык көрүнүштөргө жол берүүнү арылуу максатында иштерди кылганбыз. Ошондон улам мен айткым келет, мен иштеп аткан башкармалыкта, маселен, биз 4 эсе текшерүүнү азайтып, бирок ошого карабастан табылган ошол баягы салык жашыруулардын 4 эсе баягы текшерүүлөрдү азайтып, бирок 6 эсе мурдагы караганда биз табып чыккан баягы салыктарды жашырган маселелерди алып чыкканбыз да. Мен муну бүгүн күндө мындай сыймыктар менен айта алам. Ошол учурда анда Ахматбек Келдибекович председатель болуп турган, салык кызматына 3 эсеге чейин айлык көтөрүлүп, ошол салык кызматында иштегендерге албетте мындай таза бир иштеген системаны кургун келсе, алардын камсыздоо жагын эске алышың керек да. Ошол 3 эсеге чейин айлыктары көтөрүлүп инспекторлордун, анан ошондон улам 2 эсеге чейин бюджет
чоңоюп ушундай бир жакшы жетишкендиктер болгон. Эми бүгүн мына иштеп атат, балким план өтө чоң болуп аткандыр, бирок ушу планга чыкпай аткандар албетте мени өкүндүрөт. Андан сырткары мына жакынкы күндөрү өзүңүздөр билип атасыздар, мына улуттук коопсуздук кызматы дагы бир 5-6 ушу салык кызматынан кызматкерлерди 217 миллион сомду урдаганга мүмкүнчүлүк шарт түзүп берген жана ошого көмөктөшкөн деген боюнча иштер. Демек, ал жерде коррупция дагы деле бар. Сиз жетектеп турган кезде элдин чогулган каражат багыттуу жумшалды деп толугу менен ишени менен айта аласызбы? Мындай да, салык кызматы акчаны топтойт, аны бөлүштүргөн уже өкмөт, финансы министрлиги аркылуу. Албетте мен айта албайм, бүгүнкү күндө бюджеттик акчаларыбыз, ресурстарыбыз өтө сарамжалдуу, эффективдүү иштеп атат деп мен ага кошула албайм. Буга мисал ошол эле мамлекеттик сатып алуудагы болуп аткан коррупциялар. Ачык айкын өз убагында бизде мына агентство по госзакупкам деген ишкана бар болчу. 4% ошол суммадан бермейинче эч ким утуп алчу эмес да. Бул бардыгы ачык айкын, бардыгы билчү да муну. Ошо сыяктуу иштер тилекке каршы дагы деле жоюлган жок да. Ошондон улам мына бүгүнкү күндө 5 сомдук нерсени 10 сомдон закупка кылып, же болбосо тендерлерди дагы мындай ар кандай бир мүчүлүштүктөр менен, ар кандай коррупциялык элементтер менен өткөзүп аткан маселелер бар. Кээ бир учурда биздин бюджеттик ресурстар мындай максатсыз иштеп аткан деп айтсак да болот. Мындай да көрүнүштөр бар. Улукбек мырза, сиз чек ара маселесин көтөрүп келесиз. Азыркы күндө айрыкча түштүк тарапта Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттери менен чечиле элек көп участкалары бар. Мисалы, былтыры Унгарто айылындагы өзбек жокерлери айтпай дебей кирип келгени. Биздин маалыматка таянсак, ал жер дагы эле Кыргызстандын карамына өтө элек. Башка жактан Тажикстан менен чектешкен жерлерибиз конфликт болуп келет. Сиз кандай ойлойсуз? Жалпы чек ара көйгөйлөрүн кантип чече алабыз? Эми албетте чек ара тактоо бул эки тараптуу процесс, бул биз өзүбүз эле каалап тосуп кое турган маселе эмес. Аны сөзсүз түрдө эки тараптуу сүйлөшүү аркылуу гана чечүүгө болот. Бирок мына Унгартоодо болуп аткан окуя бул баягы биздин системабыздын, мына бүгүнкү мамлекеттик система, бийлик системасы туура эместигине жана ал жердеги алишемдиктердин жыйынтыгы натыйжасы десек болот, кесепети десек болот да. Ошол жерге башка мамлекеттин жоокерлери келип десантировать этип, ошол 3-4 күнгө чейин кармап отурса, ал жерде стратегиялык объект бар, телевышка. Ошого карабастан биз мындай эч бир чара көрө албастыгыбыз ошол биздин башкаруу системанын алишемдиги десем болот да. Ошонун кесепеттери десем болот. Бул биринчиси. Экинчиси, албетте, мына 25 жылдан бери чек ара маселелерине бийлик тарабынан көңүл бурулбай келгендиги десем болот. Мамлекеттик башкаруу системасында башкарууда мамлекетчил, государственник деп коет го, мамлекетчил адамдар болбогондугу болуп атат да. 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл алдын ала ойлонуп, көрө билип, ошого бир тиешелүү иш-чараларды көрбөгөндүгү деп билем. Мен ошол чек ара райондорунда көп иш алып бардым, депутат болгондо. Ошондо мен ошо мектептерге барганда, ошол жерден мугалимдер менен жолукканда айтып калышат. Биздин балдар мына ошо жергиликтүү бийлик, ошол областтан, республикадан ошол эки мамлекеттин ортосундагы достукту арттыргыла, ар кандай иш-чараларды өткөргүлө деп ушундай бизге тапшырма берет дейт. Биздин балдар ошол жака барып, ар кандай мындай вечера дружбы деп коет, барып биздин балдар концерт коюшуп, алардын концертин угушуп, ушундай бир чогуу концерт жана башка иш-чараларды өткөзүп, спорттук иш-чараларды өткөзүп келишет. Ошондо ошолордун мектебине барып келе айтканда биздин балдардын маанайы жок дейт да, ушунчалык баягы көңүлү чөгүп келишет дейт. Анан бизден сурашат дейт. Эмне үчүн булардын мектеби заңгырайган 3 этаж, спорт залы бар, актовый залы бар, сонун аппаратуралары бар, концерт коем десең, бизде болсо кечирип коюңуздар, баягы тоок кападай болуп, же актовый залыбыз жок, же спорт залыбыз жок, же библиотекабыз жок, же
класстарыбыз кичинекей жана башка деп ушунчалык көңүлү чөгүп келет дейт да. Эмне үчүн мындай деп. Биз ошол чек арада жашаган адамдарды кичинекейинен баштап мындай орустар айтат, ущемленный кылып мындай өстүрүп атабыз да. Бул мен ойлойм туура эмес. Сиздер тет-а-тет көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү менин коногум Жаңы Дор партиянын төрагасы Улукбек Кочкоров. Сиз бир маалда Азаттык үн алгасында маалымат бергенсиз. Президент Сооронбай Жээнбеков кайрылса, жардам берүүгө даярмын деп. Ошондой эле депутат Жанар Акаев парламентте президенттикке атаңдашкан кандидаттарды вице-премьерлик орунга сунуштап, сизди дагы айтып кеткен эле. Бийликке келсез, кайсы кадамдарды жасамаксыз? Бүгүнкү күндө мына Сооронбай Шариповичтин инаугурацияда сүйлөгөн сөзүн аябай мындай кунт коюп уктум, мага жакты. Ал жерде айтылган сөздөр. Жана муну 8 февраль күнү Коопсуздук кеңешинде айтылганда мен эки колдоп колдодум. Аябай сүйүндүм. Менде үмүт пайда болду. Чыныгы ушундай иштер болобу экен депчи. Албетте, эгерде ушундай иштер боло турган болсо, бардыгыбыз колдошубуз керек. Жапырт эл, саясатчысы болобу, жөнөкөй кызматкери болобу, же карапайым эл болобу, албетте бул маселелерди колдойт. Ошондуктан эгерде мага дагы ушундай бир сунуш болуп, ушундай бир жакшы иштерди аткарган атабыз. Сенин билимиң, тажрыйбаң мына жерде керек болуп жатат, кел деп сунана турган болсо, албетте мамлекеттин өнүгүүсү үчүн, элибиздин кызыкчылыгы үчүн мен барып кызматташам. Эгерде кандайдыр бир мен билген тармакты берип, ушул жака өзүңдү көрсөт, ошо элиң үчүн, бир мамлекет үчүн кызмат кылып бер десе, албетте бүт болгон тажрыйбамды, мүмкүнчүлүгүмдү, билимимди жумшап, эл үчүн таза кызмат кылып бергенге мен даярмын. Кандай жыйынтык болот, кандай натыйжа болот, аны албетте убакыт көрсөтөт. Бирок мен ойлойм, таза жана ошол жерде бир жакшы көрүнүктүү, эл ынана турган бир иштерге бара алат, ел көрө алат деп ойлойм. Улукбек мырза, бүгүнкү күндө эл арасында жүрөсүз. Элдин манайы кандай? Бийликке ишеничи барбы? Сиздин оюңузча Сооронбай Жээнбеков кайсы жумуштарды биринчи кезекте жасаш керек деп ойлойсуз? Мындан сырткары өлкөбүздүн өнүгүүсүнө жол бере турган кандай мыйзамдарды түзүү зарылчылыгы бар деп ойлойсуз? Жакшы суроо болду. Элдин маанайы кандай? Эл толугу менен бийликтен түңүрүлүп, эч кимден мындай бир жардам күтпөй калган абалга келген болчу. Бүгүнкү күндө эл өзү менен өзү, бийлик өзү менен өзү болсун деп койсом болот. Талаада, Россияда талаалап жүрүшөт, же болбосо ошол жер үлүштөрүндө өз иштерин кылып жүрөт. Ушунчалык баягы кайдыгерчилик, ушунчалык баягы ишенбестик элдин ичинде жайылган десем болот. Бирок Сооронбай Шариповичтин мына акыркы ошол Коопсуздук кеңешинде айткан сөзү көп элди жандандырды десем болот. Оппозицияда болобу, жөнөкөй карапайым эл болобу, ушунчалык үмүттөнүп бүгүнкү күндө карап турат да. Бирок бул үмүттөр дагы кандай десем, бул убактынча да. Бул балким 3 ай, балким 6 ай, бирок ушуну менен 2 жыл өтүп кете турган болсо, албетте бул үмүттөр да үзүлөт. Ошондуктан мен ойлойм, жакшы сөздөр айтылды, жакшы анализ жасалган. Толук элдин оозунда жүргөн сөздөр президенттин оозу менен айтылды. Ошондон улам эми ошол айтылган иштердин үстүнөн эле иштеш керек. Бүгүнкү күндө ошол коррупцияга толугу менен баткан укук коргоо органдарын, сот системасын, бийлик системасын толугу менен тазалаш керек. Бүгүн албетте Сооронбай Шариповичке аябай кыйын болуп турат. Себеби бир жагынан ошол кишилер мунун бийликке келишине себепкер болуп, далбастап аябай кызмат кылып, чуркап, өзүнүн каражаттарын салып, иштеп алып келишти. Анын алдында дагы мындай кандайдыр бир ал кишинин обязательстволору бар. Бирок таразалап көрүш керек дейм да. 6 миллион элди таразанын бир жагына салып, мамлекетти салып, Кыргызстан деген мамлекетти, Кыргыз Республикасына бир жагына салып, анан ошол бир уч адамдардын, ошо өзүнүн досунун дагы бир жагына салып көрүп, кайсы жагы оор келет.
ошого каратып иш кылат. Бирок мен кечеги коопсуздук кеңештеги айтылган сөз аябай ойлонуп туруп, ошол эл, мамлекет жагы оор болгондугу үчүн ушундай билдирүүлөргө, ушундай анализдерди айкындап элге жарыялаганга түрткү берди деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү күндө коркпостон азыр эмне болуп кетет экен дебестен, мындай ишенимдүү бир иш-чараларга барыш керек. Жаштардын бүгүнкү билим деңгээли сизди канааттандырабы? Жаштардын четке кетип жатканды сизди ойлондурабы? Эмне кылыш керек? Кандай кадам кылыш керек деп ойлойсуз? Мигранттарды кантип токтотуп кала алабыз? Жумушчу орундарды түзүү. Башка жолу жок. Жумушуң жок болсо, тирилигиң өтпөй атса, албетте оозуңду шамалга тоспойсуң да. Курсак тойгозуш үчүн, туурабы? Андыктан жумушчу орундарды түзүш керек. Бүгүнкү күндө завод, фабрика жана жеке ишкерлерге шарттарды түзүп, ушул айтор ар бир адам бирдеме менен алек болуш керек. Тилекке каршы мына 10 жылда президент кетип атып, өзүнүн пресс-конференциясында, акыркы пресс-конференциясында моюнга алды. Мен жумушчу орундарды түзө албадым, бирок мен стабилдүүлүктү сактап бердим дейт. Мына жумушчу орундарды түзө албагандын кесепети бүгүнкү күндө миллиондон ашуун ишке жарактуу жарандарыбыз сыртта жүрөт. Бул албетте эч кимге мындай аброй алып келбейт да. Эч ким бардыгынын бул менин ушул кетирген мүчүлүштүгүм деп ар бирибиз ушу мамлекеттик кызматта жүргөн адамдар, айрыкча мына мамлекеттин башында жүргөн адамдар сезиш керек, билиш керек деп ойлойм. Экинчи маселе жаштардын билим сапаты боюнча сурап калдыңыз. Албетте, бүгүнкү күндө мугалимдерге татыктуу айлык маяна төлөбөй туруп, алардан сапаттуу билим берүүсүнү талап кыла албайбыз. Биз өзүбүз кичинекей болуп мектепте окуган учурда мугалимдин статусу канчалык эле? Ушунчалык алар абройлуу, ушунчалык урмат сыйга ээ болгон адамдар болчу. Кайсы айылды албайлы, мугалим дегенде ушунчалык бир ызаттап, ушунчалык урматтап мамиле кылчубуз. Себеби алардын алган маянасы дагы татыктуу болчу. Алар ошого жараша кийинип, ошого жараша жашап, ошого жараша өзүнүн билимин өркүндөп, жана ошого жараша өзүнүн билими деңгээли бар болчу да. Бүгүн мына айлыкты жакшы төлөп бербестен мугалимдердин деңгээли дагы сапаты түшүп кетти. Жакшы өзүнү билимдүү адам, күчтүү адам 7.000-8.000 сомго бүгүнкү күндө кечке балдар менен башын оорутуп жүргүсү келбейт да. Жок эле дегенде ошол кесипти аябай сүйсө, Россияга же Казакстанга барып ошол кесипти аркаласа деле 10 эсеге чейин көп акча алып атпайбы? Анан ошондо кайсы билим боюнча биз билимдин сапаты деңгээли боюнча сөз кыла алабыз. Азыркы мына эл аралык рейтингде олимпиадаларда биздин билесизби канчанчы немеде турабыз биз? Эң төмөн даражада. Өз убагында биз аябай бир күчтүү республикалардын, мамлекеттердин арасында болчубуз да. Азыр эми мына жеке жана мамлекеттик эмес билим берүү борборлору түзүлүп, ошолордон улам кичине мына эл аралык олимпиадаларга чыгып, ошол жерден бир кандайдыр бир результаттарды берип калдык да. Жалпы мамлекеттик билим берүү өтө эле мындай аянычтуу абалда десем болот. Сиздер тет-а-тет көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү менин коногум Жаңы партиянын төрагасы Улукбек Кочкоров. ММКларда азыркы президент менен кеткен экс-президент тирешип жатат десе, кээ биркилери дагы эле Атамбаев башкарып жатат дешет. Сиз кандай ойлойсуз буга? Албетте мен алардын ортосунда кандай мамиле болуп атканга күбө болгондуктан мындай айта албайм ачык айкын. Бирок анализдеп, болуп аткан процесстерге анализдеп айтсам болот. Түшүнгөн адамга 8 февралда Сооронбай Шарипович мурдагы президент эчтеме иш кылып атыр дегендей эле туюлат да. Мамлекетти бүт баарыны бузуп, коррупцияга малып бүтүптүр деген албетте бул ал кишиге жаккан жок. Мен ушинтип 6 жыл, 7 жыл иштесем, анан мен бүт иштеримди жокко чыгарсаң деп, албетте ушундай
бир кызганычтар, түшүнбөстүктөр пайда болушу мүмкүн. Ошондон улам мына ММКларда жазып аткан ушундан болуш керек. Бирок Сооронбай Шарипович туура жолдо. Ал жаңы мен айтпадымбы? Кайсы тарапты баягы таразанын кайсы тарабын? Ал туура тарабын тандады. Туура багытта баратат. Бирок болгону чечкиндүү иш-чараларга барыш керек деп ойлойм да. Эгерде ошолорго байланып, ушулар менин келишиме себепкер болду эле, жана ушулардын алдында кандайдыр бир мындай обязательстволорум бар деп ойлоно бере турган болсо, анда бул кишинин дагы баягы ошо ой басып, ошол күн баягы суета басып башка болуп, баягы убакыт кредит доверия, временной кредит доверия чыгып кетет да. Ошондон улам мындай айтылдыбы, эми айтылганга жараша жакшы иштер жүрөт деген ишенимим бар менде. Бул мындай нормальный процесс. Ар бир адам мындай сиз иштеп кетсеңиз, анан сиз колуңуздан келбеген иштерди башка бирөө келип, анан ошону баардык колдоп, анын ташы өдөй карап томолоп атса, албетте мындай адамдык, бул инсандык сапат деп койсом болот, ал көрө албастык. Ошондон улам андай болушу мүмкүн, бирок мен ойлойм бул оң жагына чечилиш керек. Ал кишиге да көп мындай байлана бериштин кереги жок деп ойлойм. Президенттин Эрки Жетееви коррупция менен күрөшкөнгө, СДБКнын арасындагы коррупционерлерди ачык чыгарганга. Көп адамдар айтып коет, көп саясатчылар айтып коет, бир адам колунан эчтеме келбейт деп. Туура, бир адам колунан келбейт. Бирок эгерде ошол бир адам мамлекеттин башында болсо, келет. Ал кишинин колунан келет. Болгону туура чечим кылыш керек, жана мындай туура иштерди аткарыш керек деп ойлойм. Жакшы команда түзүш керек. Жакшы команда деген өзүнүн туугандарынан эмес, өзүнүн жердештеринен эмес, өзүнүн партиялаштарынан эмес, чыныгы иш билги, мекенчил адамдардан команда түзсө, эл колдоп кетет. Жаңгы 1-3, балким 100 адам, 200 адам, 500 үй биле болушу мүмкүн, коррупцияга малынган, жана ушул президенттин айткан, кылып аткан иштери жакпай аткан. Жалпы эл 6 миллион эл колдоп турат. Бүгүн мына айтылган сөздөрдөн кийин элде кеңири колдоо бар десем болот. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүк менен, ушул жагдай менен колдонуп калыш керек. Эл арасында азыркы парламент таркап кетет деген сөздөр жүрөт. Сиз эмне деп ойлойсуз? Таркаш керекпи? Же аягына чейин иштеш керекпи? Өзү мындай ишмердүүлүк жагынан карай турган болсок, бул парламентти бир күндө кармоодун кажети жок да. Бир күндө кармай турган кажети жок. Ушунчалык мен эми бүгүн депутат болбой калып сын айтып атат дегендер болушу мүмкүн. Бирок чын-чынына келгенде, мына 2 жылдан бери кандай гана маселелерди мамлекеттин, элдин кызыкчылыгында эмес, туура эмес чечип аткандыгынан улам айтсак болот да. Бирок бүгүн тараш керекпи дегенде мен суроо берет элем да. Кимге пайдалуу бул депчи. Жана биз кимди алып келебиз деп. Бүгүн шайлоо боло турган болсо, ушул парламенттен башка аты өзгөрбөсө, сапаты ошол эле болот. Эшматтын ордуна Ташмат келет, бирок ошол эле ишти кылат, ошондой эле жүрөт. Ошондон улам мына шайлоо системасыны толугу менен оңдош керек. Шайлоо мыйзамдарыбызды оңдошубуз керек. Бүгүн күндө айтып атпаймынбы, акчаң болсо шайлоого барасың. Жөнөкөй, таза, жакшы программасы бар, элде дагы поддержкасы бар, бирок акчасы жок болсо, ал эч качан келе албайт. Мына бүгүнкү биздин мыйзамдар менен, биздин система менен бүгүнкү күндө келе албайт. Бүгүнкү биздин элдин, шайлоочулардын деңгээли менен жакшы адамдар бийликке келе албайт. Өлкөнүн жүргүзүп жаткан ишине кандай баа бересиз? Кадрдык маселеси, ТЭЦ-теги шалакылык, 386 миллион долларлагы аткарылган иштерге бүгүнкү бюджет кызматкерлердин айлыгы. Ушулар туурасында сиздин оюңуз? Эми бизде мына бүгүнкү күндө мындай болуп калды да. Жумуштан кетүү бул эң баягы высшая мера наказания болуп калды да.
Айланайын, 386 миллион доллардың қаяққа кеткенini ешкім білбейді. 5 күн, 6 күн, 1 миллион ел суықта үйінде отырды, үйшіп. Неврелері орып, башқа олып, қанша адам орып, қанша шығымға келді. Мәселен, ошоле дары-дәрмекке, больницаға, башқаға уарагерчілік тартты. 15 адам өлі қалды мына. 15 адам тоңып өліп қалды. Ким жооп берді? Ким жооп берді? Қандай жаза алды? Жұмыштан кетті. Выговор алды. Европа мамлекеттерінде скорый өз уақытында ошол бетапқа жетпей қалды деп министр здравоохранения жұмыштан кетіп отыр. Же болсам полициядағы бір ушундай бір өз уақытында жетіп келе албай дағы башқа болуп ошол жерде кичине бір туура эмес неме кылгандыгы үчүн, операция жүргүзө албагандыгы үчүн министр МВД иштен кетип атат. Бизде адамдар өлүп калса дагы адамдын дагы жашоо бүгүнкү күндө бир тыйынга турбай калды. Дача суу. 39 адамды алып барып көмүп койдук. Ким жооп берди? Кимдин жүгү? 52 рейс Гонконгтон растамошкасы болбой жүктөр келип турган экен. Миллиардтаган акча кимдин чөнтөгүнө түшүп турду? Жана кимдин самолету барып басып калды? Ким 60 миллион доллар страховка алды дагы? Биздин 39 адамыбыз 25 миң сомдон теме. Ким жооп берди? Азиз Батукаевты жакшынакыл кызыл килем менен салып учуруп койдук. Азиз Батукаев Кыргыз мамлекетине вызов таштаган адам да. Гуин, азыр Гуиндин председателин өлтүргөн адам, Полотов деген. Председатель комитета обороны безопасности Жогорку Кенешти өлтүргөн адам. Жана ошол жерден 3 эксперт, специалист мамлекеттик кызматкерлерди өлтүргөн адамды биз кызыл килемди салып туруп учуруп койдук. Камакта отырған жерінен. Bir күнде сотуну да бүт бар. Ким жооп берди? Айтор, буга окшогон маселелер толтура. Бүгүнкү күндө бизде ошо мыйзамдын иштебей калгандыгы, башка болуп калгандыгы бардыгы ошо келип туруп, баягы кайдыгерлик, жоопкерсиздик, кадр саясатынын жоктугу, жана башка система болуп келе жатат. Ошонун бардыгы келип мына ушуга такалып атат. Ошондон улам мен эмне айта алам бүгүнкү жагдай боюнча? Полный беспредел. Полный беспредел. Муну оңдош керек. Муну толугу менен оңдош керек. Оңдобосок Кыргызстандын келечеги жок. Ушул саясат жүрө бере турган болсо, анда мен билбейм. Мына уже Каримов өз убагында айткан экен. Алтын акылдар, алтын баштар Европага, Америкага кетти. Алтын колдор Россияга кетти деп. Бизде алтын тиштер калды деп. Ошо бизде мындай боло бере турган болсо, ушу алтын тиштери да калбай калабы дейм, жеген биякта. Ушундай абалга келип атабыз. Бүгүн ушунчалык баягы бардыгы үмүт үзүлүп, колунан кичине бир неме иш келген, бөтөн жерде четте мындай өзүнө өзү багып, бир иш алып келе тургандар баары эле кетип калды десем болот. Эми ошол калган адамдарыбызды дагы ошо Кыргыз ошо дүйнө жүзү боюнча таратып бербегибиз келсек, ошо мамлекетти башка бир мамлекетке ээлчи кылып бергибиз келбесе, анда биз саясатты оңдошубуз керек. Кыргызстандын тышкы карызы 4,5 миллиард доллар болду. Мамлекетибизди дагы 20 жылдан кийин кантип элестетесиз? 2019 жылы аябай кыйын болот. Андан кийин дагы эгерде муну реструктуризация кылып, жада башка. Бул деген сөз мамлекет дагы тышкы карыздарды алууга мажбур болот. Себеби бүгүнкү күндө ошол бюджетти толуктоого конкреттүү реалдуу секторубуз жок. Өндүрүш жок, жумуш орундары жок, жана башка. Бүгүнкү күндө бар нерсебизди дагы Тоо-кен тармагындагы итбекер баарына таратып салдык. Инвестор өстөп келип барды, ким кайсы жерде казган жери жок да. Бирок бюджетке, элге анын эч бир пайдасы жок. Ошондон улам кыйын эле болот. Тышкы карыз мындан да өсөт. Бул турган сөз, себеби биз топтогон акчабызды ошол кредиттерди обслуживать эткенге төлөп турушубуз керек болуп калат. А элде жеш керек. 560 миң пенсионерибиз бар. 340 миң баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөр, баягы пособие алган адамдар бар.
30 миңден ашык бюджетникттерибиз бар. Айтор толтура адамдарыбыз бар. Мына кече 25 миллион доллар айыл чарбасын алабыз деп атат, 7 миллион доллар консультационный услуги дейт. Консультационный услуга деген ошол жактан 2 киши келип алып, айлыкка бөлүп алат дегенде, командировкасын аяк бияка, анан кофе брейктерди өткөрүп, ар кандай семинарларды өткөзүп, кофе брейк кылып, ошого списание болот деген. Эгерде 25 миллион долларды алып туруп, анын 4төн 3төн бирини ушинтип ар кимдерге жедире бере турган болсок, мындай карыз алууда кереги барбы жокпу деген суроо болот да. Тилекке каршы бизге ушуга чейин ушундай саясат жүрүп келди да. Ошо министрликте иштеген адам мынанча конституционный услугасы бар экен, консультационный услугага мынанча акча каралган экен, буга мынча приобретенияга мынча акча каралган экен. Ушуну алып алсам, ошол жерге өз адамды коюп, ошол жерден кичине бир пайдасын көрүп каламбы деп. Мамлекетке эмне кызыкчылык? Эл эмнеден утат, эмнеден утгузат деген эч кандай саясат жүргөн эмес да. Алып алганбыз, жей бергенбиз. Анан дагы айтып коет эми, бул кредитте сенин акчаң кетип атабы эле депчи. Сенин акчаң кетпегенде кимдин акчасы кетип атат? Бүгүн менин акчам эмес, бирок менин үстүмдөн алып жеп атасың да деп эл айтыш керек да. Эртең мага төлөнө турган айлык маянанын эсебинен төлөйсүң, мага төлөнө турган пенсиянын эсебинен төлөйсүң. Мага салына турган больница, мектеп, жолдордун эсебинен алып төлөйсүң. Ошону сен алып, ошентип төлөп бербесең, мага ошолор салынып калмакпы деген суроо жаралыш керек дейт да. Бүгүнкү келгениңизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп кеткениңизге. Мындан дары дагы маектешебиз деп ойлойбуз. Рахмат, сиздерге да ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер тет-а-тет көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү менин коногум Жогорку Кеңештин 5-чакырылыштын экс-депутаты Улукбек Кочкоров болду. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.